Ушул суроону берейин дегем да. 92-жылдагы тойлор менен азыркы жылдагы азыр болуп аткан тойлордун эмне айырмачылыктары бар? Ай, Бактар эке. Ай. Атактан акча деле бай алып алыптым бай. Сырасаң болот да. Давай ушундай кылабыз. Подход керек, подходду. Бул эмнеге айтып атам? Эмнеге айттым муну? Азыр кандай суроо болду эле? Сиздин харизмаңыз тууралуу. Беткеле айтайынчы. Мен профессионал келе себеби биз акчага байланып калдык. Айткан экенсиз, мына ушул 30 жылдыктын урматына бир элге бекер концерт коюп беребиз деп. Качан? Шука деген балык түшүп калыптыр, чукчу. Булчу деп. Жанына түшүп калыптыр, мына. Анда отуруп, анан ал күнү ошол кечте регион деген теледе. Кой мен мына жерден түшпөйм деп келесем, ушундай экен дейсиң деп калышам мүмкүн. Албетте, Малахов деген аркемди чакырбайт. Мага мен Малахов мени чакырат деп деле ойлогон эмесмин, бирок Малахов деле мени келет деп ойлогон эмес экен деп. Знаю, милый, знаю, что с тобой. Ба-ба-би-би-би-би. Түн караңгы, күн да караңгы. Bizleri çiğen ayda karangı Birge жүргөн бактылуу күндө Тынчымдалып козгой санамды Ыйлай калдың сен дагы Kaldım men dağı Buyur basa ayla çok eken İşte kaldı suyu armanı İşte kaldı suyu armanı Boy 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 boy
Boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy. Boy 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 boy. Мына ушундай өзгөчө чыгарма менен өз берүүбүздү баштайбыз. Сиз көрүп жаткан ачык маек көрсөтүүсү аны алып барган мен Гүлдана Момунова. Ал эми бүгүнкү менин маектешим өзүңүздөр күбө болгондой Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторов болмокчу. Саламатсызбы, Бактияр байке? Саламатсыздарбы, урматтуу регион каналынын телеканалынын жамааты жана урматтуу телекөрүүчүлөр. Силер менен кайрадан эле мен. Бактияр байке, мына сизди чакырганыбызга бир тойлуу убакыт болду да эфирге. Бирок ана келем, мына келем деп атып, акыры бүгүн келдиңиз. Анан ушу аябай бир бошобой жаткан учуруңуз окшойт, э? Жок, мен баягы бул передачаны мисал үчүн мурда чакырганга келбейдилер, себеби жаңылык деген жок эле. Азыр ошол баягы Андрей Малаховдун программасынан кийин чакыруулар көп болот. Бирок биринчи силер чакырдыңар. Анан өзүбүздүн Баткен Кыргызстан Баткен электоратында каргашылуу окуя болгондо байланыштуу мен кичине карманга аракет кылдым. Бирок болбой эле мына октябрдын башында баягы темирдин ысыгында баштап коет. Анан өлүм менен тойго токтотууга болбойт деген бар. Ар нерсе баары Алланын өкүмү менен боло берет экен. Ошого мына келип отурабыз, Кудай буйрса. Алгачкы эле суроону эми ошо Малаховдун берүүсүнөн баштабасак болбойт чыгар. Мына Привет Андрей берүүсүнө катышып келдиңиз, ал жерге барып келдиңиз. Негизи эле бул берүүгө чакыруунун өзү сизге күтүүсүз болду окшойт, э? Биринчи коңгуроо
болгондо ойлодум ошолар Россиядан көп чалышат. Россиядан дүйнө жүзүнөн чакыруулар болбосо да кызыгып кандай деп нары берин сураганга же болбосо бир майрамдык эмелерге мероприятияларга чакырып калышат. Ошондой деп ойлодум. Анан ошо мен Привет Андрей программасынан Рият тогуз экен. Анан тиешип атат деп ойлодум. Нары бери анан суроолорду бергенден кийин анан ишенип калдым. Анан сүйлөштүк ошол силердин ошол бой деген ырыңарга чакырып атабыз. Анан бизден ошол келиш жол кереңер, анан гостиницадан тамак аш келип кетиле деди. Анан мен айттым, мен деле Андрей Малаховко сыяктуу болсом деле, мен деле убактым жок болот. Бир ай эртерээк айткыла, чакырсаңар да жетип бара турган эмес, мен бул жерде элге жанагындай заказдар бар деп. Анан бир убакытты таап айтышты, минимум 2 күнгө кел деп. Бир күн эме өтүп, запасной анан эртеси күн съемка болот. Анан ошол тартылып келди эле, ошол 20 жашында бериптир. Ошондон бери кайрадан популярный болуп баштадым. Эң сонун. Анан ушул мына буга чейин берген интервьюларыңыз бар экен, көрүп чыктык. Анан айтыпсыз да, ушул берүүгө мен тойбой калдым, мен ойлогондой болбой калды деп. Демек сиз бул берүүгө бир алдын ала план түзүп барган окшойсуз, э? Жок, мен тойбой кылган жерим баягы музыканы репетиция убагында кичине эме кылдык. Репетиция кылганда музыканы катуу берди. Микрофонго дагы жакшынакай обработкаларын кошуп берди. Мен ошондо аябай мына Москваны баары бир бөлөкчө деп эметтим эле. Кийин бирок запись убагында музыканы өтө аз берип койгондой болду. Силердикине наушник берип койсоң болот экен. Анан ошондо жок, анан эптеп угуп атып анан ачыла албай калдым да. Бизде мына мен дайыма жандуу ырдаймын. Анан ошого музыкада катуураак чыгып турса, баягыдай ачыласың да. Ошого полностью я не раскрылся деп айттым да. Жана жакшы болду, супер болду, попер болду деди. Мейли мен болсо, болончо болду эми. Анан дагы бир сөзүңүз бар экен. Ошол жерде бир аз тартынып койдум, уялдым деп. Бирок биз билген Бактияр Токторов, биз мындай сизди уялат деп эч качан күтпөйбүз да. Аябай шайыр жүрөсүз го? Жок, баягындай уялбай турган, в смысле, мындай өзүклөр болсо жүрөбүз экен. Биякта эми Кыргызстандын жүзүнө Чыңгыз Айтматов, ага чейин Исхак Разаков, нары бери мейли Аллах саясатчы болсо, акын болсо деле, биздин балбандарыбыз, мага чейин Бегим Айбаров келди, аябай англисче так ырдап, так сүйлөп, аябай мындай. Анан Азия Микс деген баягындай эмелерибиз, биринчи орунду алып келишти го Масликовдун эместе, КВНде. Анан келип эле мен мындай уятылып койбойн деген ой болду эмди. Өтө көп бошонуп кетпейин деп, болбосо Малах Кудырайга барына барып, бой буйлатайын деген деле оюм бар эле. Тей кыздарына айттым эле, ошо сен болот, аябай мындай шоу жакшынакай деп. Анан тойдогудай эметип кетпейин деп анан өзүм кармап калдым да. Албетте, ал программа аябай сонун болду, бирок мага мисалы чоңураак сахна болсо, баягыдай музыка катуураак болсо, мен өзүм үйдө музыка жазганда деле баягы азыр 200дөн ашуун ырларыбыз бар. Ырлардын сөзүнү, обонуну, аранжировкасын өзүм жазам да. Анан все в одном дегенде, 3 в одном да, 4 в одном. Анан ошондо музыканы мындай наушник менен жазбайм да, камбай кылам. Катуураак болсо, анан ошентип анан ошого умтуп кылып, анан сыртка чыгып деле угуп, анан сөздөрдү жазып, катуураакка көнүп калыптым, билбейм. Кулагым деле анча дүлө эмес, бирок мындай дүүлүгө албайм деп коем деп коет. Мындай. Ушундай. Камбай калам. Демек, Бактияр байке, сизде мындай чыгармачылык чектөө деген нерсе жок окшойт, чыгармачылыгыңызда. Же өзүңүзгө чектөө коесузбу? Мындай болбойт, мындай болбошу керек деген. Чектөө деген чектөө бар негизи. Өзүмдүн баягындай өзүмдүн эле эмем бар да, кандай десем. Өзүмдүн Бактияр стандарт деген эмем бар, ошого батпай калса чыкпайт. Негизи музыкалык билим боюнча мен дагы ушундай болду, ушундан жеп жүрөм. Музыкалык билим алайын деген да бир жакшынакай жаманбы, жакшы оюм бар эле. Анан мага чейинки жогорку билимдүү бир-эки жакшы агайларыбыз сен билим албай койсоң деле болот.
деп айтышты. Себеби сен ал мындай рамкага салып коюшат. Ошо рамкадан чыга албай каласың. Деп мындай ошо правила боюнча анан азыр сен дейт өзүң голосун таптың дейт. Анан каалагандай жүрө бересиң демеле кой дегенден ошо негизи убакыт эле болбой калды. Жок дегенде бир эмеге жанагы вокалга барып коеюн дедим, ага да бара албай калдым. Ушул ушундай. А так чектөөлөр, мындай чектөөлөр жок. Каалаган эмеде ырдай берем. Ырдам келген жерде. Бирок өзүмдүн чектөөм бар. Мындай өзүмдүн дагы көз карашым бар да. Анан ошонун мисалы мен көбүрөөк болсо дагы ошончо ырым мен өзүмдүн музыкалык нерде таможнядан өтпөй калган. Дагы өтпөйт, ошотко жүрөт. Ошол. Эми аларды карап пределге кылып кайрадан жасап эметсем болот, бирок ошончо калып кетишти. Себеби ар бир нерсе өз убагында актуалдуу экен. Кээ бир ырлар ошол убагында актуалдуу болгон. Азыр бүгүн заманга карап эме кылыш керек. Кыймылдаш керек да. Ошол. Бактияр байке айтып калдыңыз да, жанагы неме деп, ал жакта техникасы баары башкача болсо керек деп ойлодум эле депчи. Мына сиз Кыргызстандын сахнасын көрүп жүрөсүз, чыгып эле жүрөсүз. Анан Россиянын сахнасын да көрүп келдиңиз. Эми анализ жүргүздүңүзбү? Кандай өзгөчөлүктөр, кандай айырмачылыктар бар экен? Бир дубльмен кетишти да. Мен мисалы 12:45-те водитель келет деди. Ал 12:40-та келди. Мен алып барды. Анан ошода чай ичип, гримден беле коюн десем болбой атат. Тирдегенде түшүп калат дедим. Тирдегенде түшүп калды. Репетицияда эле. Анан саат 3-тө деди, 3-тө башталды, 5:30-да бүттү. Баардыгы бир дубльден кетти. Мен эле баягы биринчи жерде бергенде музыка чыкпай калып, баягы түн караңгы деп успеть этпей калдым да. Анан карап турушат. Кетип калды уже. Остановите, пожалуйста, я не успел десе бар карашып. Анан мен эле кичине эме кылдым да. Анан ошончо кетти. Эч кандай эме жок, мындай перерыв болгон жок. Ал жакта кыргызчылык жок, кечигүү деген нерсе жок. Кечигүү, анан эмеси да ошол топтолгон эмелерчи баягы. Мага ошо коноктор баары бир 10дон ашык конок болду. Эч ким тааныбайт, ошону тааныганда эле отурдук да. Ушундай абырат түшүп калды. Ошого. Бактияр байке, биз башында бекеринен сизден бой чыгармасын суранган жокпуз. Анткени Бактияр Токторов дегенде бой чыгармасын эстейбиз. Сизди көргөндө бой чыгармасын эстейбиз. Бой чыгармасын укканда сизди эстейбиз да. Мурда ушундай деле го, сөзүңүз берип койдум. Когда мы говорим Ленин, мы подозреваем партию, когда мы говорим партию, подозреваем Ленин дегенде, ушундай болуп калып турду да. Анан ушул бой чыгармаңыз азыр дүйнөлүк хитке айланды десем жаңылышпаймын, башка тилдерге которулуп атат. Анан ошол эле учурда бир убактарда бой чыгармасынын автору дагы талашка түшүп, ушундай конфликттер да чыгып кетти да. Ошол учурда автор катары бир ызалануу болдубу сизде? Бул мунуку да, тигиники да деп мындай акылдуураак адамдар, эки диплом бар адамдарга окшогондор, ошолор айтып атты, мунуку мындан урда болгон деп. Унчуккан жокмун. Себеби талашсаң деле эмне? Бирөө азыр мына оператор келип, "Байке, чындап айтайын, бул меники болчу" десе, "Кандай жүрү" деп. Балким тиешип аткандар. Анан ошол суроого ошол мурда да бир көтөрүлгөн. 10 жыл мурдабы, же 5 жыл мурда. Анан калып кетти. Супер Россиянын бир группасы ай деп ырдап чыгыптыр, анан ага чалып алар эметти. Анан кече жагында көтөрүлдү. Анан ушул суроого менимче ошо Андрей Малахов чоң жирный точка коюп койду окшойт. Автор песни буй деди го. Бактияр Токторов деп койду, болду ошо. Жакшы. Келиңиз Бактияр байке. Бир чыгарма сураналы, андан соң маегибизди уланталы. Бешиктеги баланын болуп кетерин ким билет дегенде, бек болорун ким билет, Бактияр болорун ким билет. Туугандарым сүйүнчү, биздин үйдө ул бала төлдү, теңдеши жок күнгө.
Tan appa sütün aymalap, emgeningdi köröyin, atın şapkılap, o mingeningdi köröyin. Muydusundan atasının ballası, appasının ballası, össe vergin şoň oyup değilsin derdini battası, appasının ballası, atasının ballası, össe vergin şoň oyup değilsin derdini battası. Karap karap okşotom, yıldız жаңан ayga, anandağı okşotom, taң çolpondu tanga. Pam appa sütün aymalap, emgeningdi köröyin, atın şapkılap, o mingeningdi köröyin. Mıydısından appasının ballası, atasının ballası, össe vergin şoň oyup değilsin eldini battası, appasının ballası, atasının ballası, össe vergin şoň oyup değilsin eldini battası. Рахмат, чоң рахмат. Үнүңүзгө береке, Бактияр байкем. Эң сонун. Анан ушул байкасам мындай башкаручулардан өзгөчө бир харизмаңыз, өзүңүздүн стилиңиз бар да, өзгөчөлөнүп турган. Анан кээ бирөө айтат да, мисалы публика үчүн дагы ушундай ойноп койгондор бар депчи. Сиз негизи ушундайсызбы? Ошундай керек ушат негизи. Мен өзүмдө деле азмаз бар эле, бирок кийин дагы кичине кошконго аракет кылдым. Да ырдап атканда бардык адамдын денеси чогурдаса, аябай сырттагы адамдарга кызык болот экен да. Мен мурда мындай отурганда эле байкачымын студент кезде, ана мурда бирөө аябай мындай сүйлөп атсачы, тайга бардым, бияка аскерде жүргөндө чаптым эле десем, бирөө балдар ошо карап отурганчы ушундай берилип кетет да. Анан болсо встать дегенде турбай койм десе, ушинтип баягы угарман ушинтип берилип аябай аны деп ушундай бир эме керек экен да мындай. Эми ал секрет деле эмес. Кээ жарашпай деле кылат. Ал үчүн рисковать этиш керек турабы? Мисалы официанткалар барго, официантка. Же болбосо мындай конференция тамада алып баруучулар бар. Десе баягы эл дайрап чыгара берет да. Официанткалар деле тамакты мынтип алып келип баягына помидор баягы туруп баягы бир эле тамакты ушуну подавать этсең баягы жеңилет да, спасибо деп бересиң. Тыйын төлөсөң деле спасибо деп. Подход керек, подход. Бул мега айтып атам. Эмнеге айттым муну? Азыр кандай суроо болду эле? Сиздин харизмаңыз тууралуу. Харизма, ошол тилге атабы. Ошол ар бир ырга кетип калдым ушул азыр, өзүмө таппай калдым. Эмне ушуну айттым? Башка суроо элечи. Кетип калдым башка. Мына Бактияр байке быйыл Бистоонун түзүлгөнүнө 30 жыл болот, толугу менен, 30 жыл толот. Анан ушул 30 жыл аралыгында Бистоо эмнелерге жетишти, бир нерсе жоготту, ар кандай күндөр болду да. Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Бистоо кебелер баягы төрөгөн эле ойласа ошондо кошпойт экен. Мага чыгармачылыгыма 55 жыл болду депчи. Себеби радомдо төрөлгөндө нота менен деп чыккам деп ошону кошкондо кошулуп жетип окшойт. Анан биз деле мектептерде калганбыз, нары бери калганбыз. Анан бул Бистоон баштаганга эле 90-жылы 89 эле уюшулганбыз. Бирок биринчи музыкалык альбом Ырлар жыйнагыбыз 92-жылы 29 апрелде чыгарып көргөн. Кудайыма шүгүр дегендей, биздин 30 жылдык тарыхыбызда баары жакшы болду. Көп нерсе таптым. 52-ке чыктым. 5-6 балалуу болдук. 200дөн ашуун ыр чыгардык. Кыргызстанды 40 жолу тегеренип, чыгып эл көрүп, жер көрдүк. Кудайыма шүгүр. Анан айткан экенсиз, мына ушул 30 жылдыктын урматына бир элге бекер концерт коюп беребиз деп. Качан? Элге бекер концерт коюп беребиз деп биз 20 жылдыкты айттык эле. Болбой калды. Антымит отуруп
күз келип калды. Эми азыр деле берек деп отургун да күз келип кала турушат. Күз келип калды уже калды окшойт эмес эле. Күз келип калды. Кайрадан эле ошол Кожомкул атындагы спорт сарайында 19-20 2 күн коелу деп балдар айтты мен болуп туруп койдум. Жакшы элге кызмат кадрлардан топтоп анан 2,5 саат концерт берели деп турабыз. 92-жылдагы тойлор менен азыркы жылдагы азыр болуп аткан тойлордун эмне айырмачылыктары бар? Сиз экөөсүндөн көрүп калдыңыз да. Мурда мен эсине калып турду. Катыраңда деген жерге тойго баргыла ошол. Эми бай киши той кылып, эми биз 92-жылы элдин баары баягы жүгөрү нан жеп, ушундай аябай кыйын болду. Нида той эле да. Концертте да 50 тиын 1 сомдон эле койчулуп, эң арзан кылып. Анан бир байдын тоюна барып, ошондо айыл көчүп келип, анан батпай калып, токтот деп 100 нары берилген сындыр огороддун баарын тебелеп кетти же басып кетти. Токтотлар болду, кырда айтты, каракет, акырын чыгырдасак каракет. Ошондой бир той барганбыз. Биз эми так аренданын кандай кылабыз? Тиги Айбек братан айталы, ошол Айбек братан мен райондан көтөрбөсүн бара. Айбек ошол так оформление эмне кылайлы деп, анан да ошол эме аренда оформление оюң эле ошакта. Анан элди карайсың канча адам келди деп, мындай аренда чыгып калды деп, ырменде эле ишин жок. Ошол өзүнө өзү жаап кетсе экен. Акча ишейин деген эле ой жок. Эпте баягы банкрот болбой чыгып кетсең деген. Ошону эле каяктан той баштап алдым, мен өткөрө берейин эптеп. Ошондой да. А так высший уровеньде өтсүн, мен кырдайын, ачылайын деп чачылып туруп көрсүн башка элдер дагы. Деген эмеге заряд калбай калып атат да. Элесиң көз алдымда гитара үнүн уксам, унутам бир азга мен кетсең да кетесиң болуп атат азыр. Ал күндү эске тутсам, унутам бир азга мен, нотасын ырды жазсам, ал күнү ошол кечте гитара үнү коштой, ак биге түшкөн элек, ак көйнөк кийген бикеш, ак көйнөк кийген бикеш, келемин сени издеп, келсе де ошолмайрам, бакыт күн биз жолуккан, байкабай калыптырмын, жүрөктү жаралапсыз, сурабай калыптырмын, аты жок калыптырсыз, ак көйнөк бикеш болуп, аты жок калыптырсыз. Ал күнү ошол кечте регион деген теледе ак биге түшкөн элек, кызылдан кийген бикеш, кызылдан кийген бикеш, кайдасың келемиз деп, келсе де ошолмайрам, бакыт күн биз жолуккан. На опушке леса рос кудрявый клен, белую березы был тот клен влюблен. А когда на речке вечер наступал, он своей любимой тихо напевал: белая береза, я тебя люблю, протяни мне ветку свою тонкую. Без любви и ласки
погибаю я. Белая береза, я люблю тебя. Осы мына бар екен. Бұлақ двор ой көшеде кірлер да. Көше баласымын деп қалады. Көше нұрлары. А ты опять сегодня не пришла. Bir Малаховтың студиясынан орысша ардадым, мен сіздердің студияны ардадым. А я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, колокола, и ты войдешь в распахнутые двери, что зазвонят опять колокола, колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Перчатки снимешь прямо у двери, потом положишь их на подоконник. Я так замерзла, скажешь, обогрей меня, и мне протянешь зябшие ладони. Я так замерзла, скажешь, обогрей меня, и мне протянешь зябшие ладони. Я их возьму, и каждый... Да, просто ырымтықты айтылды. Бақтияр байке, айтсаңыз, мына алдыда дағы қандай пландарыңыз бар? Жаңы ырларды күтсек болу, жана өзіңіз айтқан пробкада тұрған ырлар қачан шығады? Жаңырлар шығады себебі дегенде бүгінгі күнде талап бар. Бүгінгі күнде интернет желілерінде талаптар бар. Сондықтан урматтуу көрөрмандар, урматтуу инстаграмчылар, фейсбукчылар, тагынмыйсыздар, ушундайчылар, блогерлер иштей бергиле. Бирөө комментарий жазып, вайнең десе таштай бербегиле. Ушинтип адам бир эмеге жетет. Ийгиликке жетет. Түп түзүлө ушундай инстаграмчылар баале, ай Бактияр байке, ай ар бир движениең эле ай дей берсе, эмне болот? Кызык болот. Булар атайлап атат дейсиңер. Анан бир жерде Бактияр эке, мына жерде мына турмес болуп калды. Мына жерде кичине эметип койсоңуз, кичине чарчаңыздар алсаңыз болбой экен. Могу кечке могу көйнөк бен чыгарбай, же тыйыныңыз жокпу? Тойдон чан-чан алып тасты экен, мындай комментарийлерге эле болгон жакшы да. Келинчегиң деле эметип койсо, анда эле мындай өзү эме керек. Жана бай айтпадым эле пресс-министрчи. Ошондуктан урматтуу регион каналынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга ден соолук, ийгилик, кимде чыгармачылык жан дүйнөсүнө болсо чыгарыңыздар ушуну. Комуз жок эле, гитарасы жок эле, төксө болот дегендей, барпы сыяктуу болсо мындай келер мындай таланты бар, сөзгө таланты бар. Ошентип бул жашообузду, Кудай берген жашообузду жакшы сыноолордон жакшы өтүп, көңүлдүү жашайык. Чоң рахмат Бактияр байке, бизге берилген убакыттагы жыйынтыкталып калды. Тилекке каршы аябай бир сонун эфир болду окшойт. Буюрса студиябызды көрүп алдыңыз, келип туруңуз, коногубуз болуп. Урматтуу көрөрмандар, күйөрмандар деп, урматтуу элим десем болбой калат экен. Сенин концертиң кимдер өтөлөйт деп бир отурмакта. Бир отуруп койсо, бир өсүрүп койсо болуп каламын. Урматтуу биз сонун күйөрмандары деген оң экен ошол. Күйөрмандары, каалоочулар. Ошол 19-20 ноябрь күндөрү Кожомкул атындагы Дворец спортто, спорт сарайында биз сонун концерти болмокчу. Келип көңүл ачып кетиңиздер. Ама болуңуздар, силерге чоң рахмат. Ушинтип бизге окшогон чармакчыл адамдарды, чармакчыл эмес адамдарды тартып, эл менен ушунча калың катмар региондогу элдер менен байланыштырып, кызмат кылып атканыңыздарга чоң рахмат. Кызматыңыздар өркүндөй берсин, ийгилик барыңыздарга. Ушинтип эл үчүн кызмат кылып жүрө берели. Походу чекесинен жеп, чай-пай ичип, бала чаканы багып жүрө берели. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген убакыттагы жыйынтыкталып калды. Келерки берүүгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.